Саламатсыздарбы, сиздин канал НТС'те жаңылыктардын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Студияда Айнура Каватай кызы жана мен Каныбек Асанкариев. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Мөңгүлөрдү талкалоо уланып жатат. Центардагы Кыргызстандын үлүшүн болсо канадалыктар кыскартышууда. Келирки жумада Кумтөр боюнча жаңы макулдашуу боюнча сүйлөшүүлөр башталмакчы. Мандаттарынан ажыратылган Кыргызстан фракциясынын 2 депутаты сотко кайрылышканы жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен фракция башчысынын аракеттерине прокуратура баа бериши мүмкүн. Соода жок, бирок баары бир төлөш керек. Базардагы ишкерлер социалдык төлөмдөрдүн көбөйүүсүнө каршы чыгышты. Социалдык фондко чегерүүлөрдүн өлчөмү мындан ары дагы жогорулай бермекчи. Коопсуздук талаптарына каршы келген курулуштарды жүргүзүүгө эмне тоскоол болууда. Мамлекеттик экотехник инспекция мыйзам бузууларга бөгөт кое албай жатат. 20 000 сом айып төлөп коюп, каалаганда курулуш жүргүзгөндөр көбөйдү. Кумтөр долбоорун реструктуризациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Кыргызстанга Канаданын Центара Голдтун өкүлдөрү келишет. Бул компаниянын директорлор кеңешиндеги биздин өлкөнүн өкүлү Кылычбек Шакиров кабарлагандай, канадалыктар алдыдагы жуманын башында келүүсү күтүлүүдө. Алар Кыргызстан өкмөтүнүн өкүлдөрү менен Кумтөр долбоорун кайра түзүү боюнча пландар менен сунуштарды талкуулашмакчы. Эскерте кетсек, Кыргызстан тарап 22 декабрда алтын кени боюнча сүйлөшүүлөрдүн чыккандыгын жарыялаган. Анын себеби Центара биздин өлкөгө ылайыксыз шарттарды койгон. Буга кошумча декабрдын аягында компаниянын директорлор кеңеши Кыргызстан тараптын каршылыгына карабастан кошумча 4,5 миллиондон ашуун акция чыгаруу чечимин кабыл алды. Анын натыйжасында Кыргызстандын Центарадагы үлүшү 32,7%дан 32,1%ге чейин азаят. Кошумча акцияларды чыгаруу менен Центера Голд компаниясы Кыргызстан өкмөтүнө ачык эле басым жасап жатат. Бул тууралуу бүгүн Тоо Кең тармагындагы бир катар адистер айтып чыгышты. Центера Голдтун кошумча 4,5 миллиондон ашык акция чыгаруусу менен Кыргызстанга түшө турган пайданын көлөмү азаят. Мындай чечим биздин өлкөнүн каршылыгына карабай кабыл алынган. Айрым талдоочулардын пикирине Канада тарап коомчулукта атайлап нааразычылык жаратууну көздөп жатышы толук мүмкүн. Чет элдиктердин бул аракеттери экологиялык жана юридикалык мыйзам бузуулар үчүн жоопкерчиликтен качуунун аракети катары баалагандар дагы бар. Теманы Акмарал Сабатар улантат. Центара Голдтун кошумча 4,5 миллиондон ашык акция чыгаруусуна Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы каршы болгон. Себеби бул көрсөткүч Кыргызстандын үлүшүн 0,6%га төмөндөтүп, түшө турган дивидендтерди бир кыйла азайтаары белгиленген. Атүгүл Кыргыз өкмөтү тарабынан Канададагы башкы компанияга атайын катта жөнөтүлүп, муну токтотуу талабы коюлган. Бирок бул аракеттерде майнап чыкпай калганы белгилүү болду. Торонтодагы өткөн кеңешмеде Кыргыз тараптын 3 каршы добушуна карабастан чечим кабыл алынган. Бул аракет учурда талкууга түшүп, бир катар нааразылыктарды жаратууда. Айрым эксперттердин айтымында канадалык компаниянын максаты учурда дал ушул болууда. Тактап айтканда, өлкө ичинде Кумтөр алтын кенине карата катуу нааразылыктарды жаратуу, кандайдыр бир саясий олку-солкулукту алып келип, өлкөдөн эч кандай жоопкерчиликсиз чыгып кетүү. Себеби өлкөдөгү форс-мажордук кырдаалда чыгып кетишсе, бузулган экологияга акча төлөөдөн, укалдыктар сакталуучу аңды жаап кетүү жана бир катар мыйзам бузуу фактыларынан оңой олтоң арылышат экен. Тияққа барып алып тұрып, анан бүт күнөөнүн баарын биздин мойнубузга илип салыш керек. Эң негизги максаты ошол. Азыркы историяда бүт ошого даярданган. Атайын жаздын алдында элдин жинин келтирип туруп, ошонун баарын жасап туруп бияктан качыш. Анткени канадалыктар Кумтөрдө ачык түрүндө алтынды чыгарууга алтын калбай калган. Жердин астында, тоонун ичинде калган. Жылуу жумшак кетиш үчүн Кумтөрдү жабыш керек, мөңгүнү ордуна келтириш керек. Жана хвостохранилищаны деген консервация кылыш керек, озеро Петровду деген сакташ керек. Ошонун бардыгына канча миллион доллар кетет. Кошумча акцияларды чыгаруу менен канадалык компания тарабынан ачык эле кысым жасалып жатканын мурдагы атка минерлер да жакшырышпайт. Алардын айтымында 50% биргелешкен ишкана түзүүдөгү талаптар Канада тарапты канааттандырган эмес. Себеби белгилүү болгондой, анда алар бир топ маселелерге жооп берип, бир катар шарттарды аткаруусу керек болчу. Мисалы, экологиялык мыйзам бузуулар боюнча эле төлөнө турган кун 3 миллиард сомго жетмек. Биз ал жерде бурчка такып койгонбуз буларды. Анан булар ойлонтуруп 17 декабрда эмиссия жөнүндө чечим кабыл алып атат. Директорлор кеңешинде Центера 17 декабрында биздин өкмөт 5 күндөн кийин анан жарыялап атат, биз чыкты деп. Анан өкмөт туура бөлөк шарты жок болуп калды. Мартта бергенди сарап аткаргыла деп талап кыла албай калса, марттан кийин апрелде биз кетип калдык отставкага.
17 декабрда жанагындай эмиссия карап атса, анын албетте кыргыз өкмөттүн бөлөк шарты жок да. Булар баягы менин оюмча, булар баягы кандайдыр кыргыз өкмөтүнө басым жасаш үчүн ушул жана эмиссияга бардыбы деп. Менде факты жок, но бирок менин ушундай бир ою калтырып атат да мен. Эксперттердин айтымында бул иште биз бир гана жерде уттуруп жатабыз. Бул эки өлкөнүн тең мыйзамдарын билген адистердин жоктугу. Мисалы Канаданын мыйзамдары боюнча компанияда 30%дан ашык үлүшкө ээ болгон тарап мекемени толугу менен, тактап айтканда, юридикалык да, техникалык жактан да башкаруу укугуна ээ болот экен. Бир убакта дал ушул кыйкымды тапкан Максим Бакиев өзүнүн айланасына күчтүү юристтерди топтоп, компанияны колго алуу аракетин баштаган. Бирок бул анын жеке кызыкчылыгы үчүн гана болгону маалым. Бирок Максим Бакиев жасай алган ишти эмнеге өкмөт жасай албасын дешет адистер. У нас нету. Центера Голдтун 90% кирешесин Кумтор алтын кенинен гана алынат. Бул чылкы чындык экенин Тоген тармагындагы адистердин баары ошол эле канадалыктар да билишет. Американын Невада штатындагы ренгенин 900 метр төмөн түшүп казыш керек. Ал таптакыр пайдасыз. Гатсурт болсо дарыя жээгинде жайгашкан деп жабылган. Боrodо болсо алтын болгону 40 тонна. Бизде бул жерде алданып жатканыбызды билип эле турабыз. Кол кошуруп отура бербей, эл аралык күчтүү юридикалык компанияларга кайрылышыбыз керек. Атүгүл бул жерде коррупция боюнча эле утуп чыгууга 99%га ишенимдүү болгон компаниялар бар. Мындан улам адистер эч ойлонбостон эл аралык сотторго кайрылуу аракетин көрүүгө чакырышууда. Бирок ошол эле убакта 2 жыл мурда экологиялык мыйзам бузуулар боюнча берилген арыздын тагдыры азыркы күнгө чейин белгисиз. Ал эми кошумча чыгарылган акциялар боюнча өкмөт тарабынан кандай жооп болот, азырынча айтуу кыйын. Акмарал Сабатар, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Канат Исаевдин аракеттерине укуктук баа берилиши керек. Мындай өтүнүч менен депутаттык мандатынан ажыраган Эльмира Жумалиева жана Чолпон Эсенаманова башкы прокуратурага кайрылышты. Ошондой эле алар Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарууну өтүнүп, Бишкектин 1-май райондук сотуна арыздарын тапшырышты. Эки депутаттын мандатынан ажыратылышы бүгүн парламенттин жалпы отурумунда кызуу талкууга жем таштады. Теманы Элизат Эркин тууралантат. Депутаттык мандатынан ажыраган 2 айымга бүгүндөн тарта парламенттин имаратына эл өкүлү катары кирүүгө тыюу салынган. Чолпон Эсенаманова мурдагы кесиптештеринин жардамы менен жөнөкөй жаран катары өткөрмө пункту аркылуу гана жогорку кеңешке кирүүгө уруксат алды. Бирок азыр деле ал өзүн депутат деп эсептейт. Анткени Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин тааныбайт. Бүгүн биз Эльмира Жумалиева менен 1-май сотуна кайрылдык. Борбордук шайлоо комиссия фракциянын чечими менен бизди депутаттык мандатыбызды алып салды. Биздин башкы мыйзамга, конституцияга жана регламентке, жогорку кеңештин регламентине каршы келет да. Эсенаманова менен кошо мандатынан ажыраган дагы бир айым Эльмира Жумалиева биригип, башкы прокуратурага кайрылып, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү менен Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаевдин аракетине юридикалык баа берүүнү өтүнүштү. Лидерибиз урматтуу Канат Кидеканович башкы мыйзамды бузуу кылмыш иши козголуш керек. Анткени 304 берене бар Уголовный кодекста злоупотребление должностным положением деген. Кыргызстан фракциясынын ичиндеги ажырым бүгүн парламенттин отурумунда да талкууга алынды. Анда депутаттардын көбү эл өкүлдөрүнүн фракциянын чечими менен мандатынан ажыратуу конституцияга жана регламентке каршы келерин айтып, бул маселени күн тартибине киргизүүнү өтүнүштү. Абройго шек келип атат да. Себеби бул жерден эл өкүлү болуп 2 айдан ашуун иштеп атышат депутаттар. Анан булар депутаттын катышуусу жок, фракциону чечим кабыл алса, анан Борбордук шайлоо комиссиясы депутатсыз булардын ишин караса, мандатын ажыратуусунан. Бул туура эмес көрүнүш да. Бирок бул маселени парламенттин отурумунда талкуулоого Кыргызстан фракциясындагылар каршы чыгышты. Алардын айтымында мандатка байланыштуу чыр-чатак фракциянын ички иши. Андан башка түшүндүрмө берилген жок. Бул маселени палатадан карап, биз соттон да же укук коргоо органдардан дагы биз укугубуз чоң эмес. Алар өз ишин кылсын.
ошолор укуктук баа берет деп ойлойм. Күтүүсүздөн мандатынан ажырган депутаттардын айтымында алар шайлоо алдында август айында ыктыярдуу, ошол эле учурда мажбурлоо менен арыз жазышкан. Бирок ал кагазда эч кандай дата көрсөтүлгөн эмес. Ал эми Боршайкомго жөнөтүлгөн документке коюлган кол башка дешет нааразылар. Мындай көрүнүш парламенттик башкаруудагы өлкөлөрдө биринчи жолу Кыргызстанда болуп жатат дешет эл өкүлдөрү. Андыктан буга укуктук баа берилиши талап кылынды. Прокуратурага бериш керек. Себеби мындай мыйзам бузуулук, одоно иштер эртең аларда болсо бүрсүгүнү ар бириңиздерге келиши мүмкүн. Ошол жерге эки тирүү депутат келип чырылдап, мен ошол жерде жазган эмесмин десе, жок деп алып атат. Бул кайсыл жорукка атат? Менин тарыхымда мындай болгон эмес, Асылбек Шарипович. Ошондуктан сизден өтүнүч, сурап ар бир органды чакырып ушул жерге. Керек болсо АКСти да чакырыш керек. Ал жерде жөө жомоктор жүрүп атат көптөгөн. Буга карабай Кыргызстан фракциясындагы чыр-чатак бүгүнкү отурумдун күн тартибине киргизилген жок. Эми мандатка байланыштуу маселеге чекиттүү сот коюшу керек. Мыйзам боюнча Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы депутаттардын арызын 3 күндүн ичинде карашы шарт. Элизат Эркинтур, Самат Дөөлөтакунов, НТС. Ал эми соттошуп жатып, жакында эле мандатка ээ болуп, бүгүн депутаттык кантын берген Жыргалбек Саматов Республика Ата журт фракциясынын катарынан чыгарылды. Мындай чечим бүгүн аталган фракциянын кезексиз отурумунда кабыл алынды. Ага негиз катары төмөнкү жүйөлөр келтирилген. Жыргалбек Саматов өзүндө Россиянын жарандыгы бар же жоктугун аныктоодо тиешелүү мамлекеттик органдарга тоскоолдук кылган. Сотто далил катары Россия Федерациясынын расмий органдарынын жасалма документтерин колдонгон. Саматов да Россиянын жарандыгы бар же жоктугу Кыргызстандын соттору тарабынан каралып элек. Ал эми укук коргоо органдары бул маселени текшерүү боюнча толук жана акыркы жообун бере элек. Жогорку кеңештин депутаты жогорку саясий кызмат, ал шайлоочулардын кызыкчылыктарын коргоодо биринчи кезекте мыйзамдарды аткарып, бүткүл коомго үлгү болуусу керек. Саматов өзүнүн башка мамлекеттин жараны экенин жашыруу аракети менен жеке кызыкчылыктарын гана көздөп, депутаттык мандатты алууга гана умтулган. Анын бул аракеттери коомдук кызыкчылыктарына зыян келтирип, фракциянын аброюна залакасын тийгизет. Буга байланыштуу фракциянын депутаттары Жыргалбек Саматовду Республика Ата журт фракциясынын курамынан чыгаруу чечимин кабыл алышты. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысына мыйзамдуулуктун сакталышын көзөмөлдөө боюнча жүргүзүп жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. Мындан тышкары ар кандай кылмыштар менен күрөшүүдө укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүн координациялоо боюнча пландар жөнүндө айтылды. Индира Жолдубаева ошондой эле башкы прокуратура тарабынан жүргүзүлүп жаткан ишкерлерди коргоо жана коррупцияга каршы ишмердүүлүк тууралуу президентке маалымат берди. Алмазбек Атамбаев укук тартибин жана мыйзамдуулукту бекемдөө боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин маанилүүлүгүн белгилеп, кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшүү багытындагы иштерди күчөтүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Ар бир мамлекеттик мекемеде кошумча штаттык бирдик түзүлүп, ал кызматкерге коррупциялык аракеттердин алдын алуу жана көзөмөл жүргүзүү милдети жүктөлөт. Бүгүн жогорку кеңеште кызыкчылыктардын кагылышы тууралуу мыйзам долбоору талкууланды. Анда маанилүү чечим чыгарган атка минерлерге белек алууга тыюу салынары жазылган. Демилге жалпысынан жакшы болгону менен долбоор юристтердин элегинен өткөн эмес. Көпчүлүк депутаттар документ чийки иштелип калган деген пикирди айтышты. Анын үстүнө анда карама каршылыктар жана башка мыйзамдарды кайталаган учурлар көп. Мындан улам анын иштеп кетеринен күмөн санагандар арбын. Талкуунун жүрүшүнө кабарчыбыз Мерим Ташыбекова күбө болуп келди. Өкмөт мүчөлөрү мамлекеттик кызматкерлерге белек алууга тыюу сала турган мыйзам даярдап келген. Анда кызматтык маалыматты өз кызыкчылыгына пайдаланууга, кызматтык абалын кандайдыр бир пайда табуу үчүн колдонууга жана мурда ээлеген кызматынын артыкчылыктарын колдонууга тыюу салынат деп жазылган. Долбоордун эң өзөктүү жери мамлекеттик кызматкерлердин өз милдетин аткарып жаткан учурда белек алуусуна бөгөт коюуга багытталган. Бир жылдан кийин ал ошо надзорный ба контрольный функцияларын ал должностное лицо аткара берсе болот деп жазып атасыңар да. Бул дагы туура эмес да. Эгерде подарканы алып алган болсо, вне служебных обязанностей, а бир жылдан кийин ошондой функцияларды аткара берсе болот дейт. Демек андай подаркаларды ала берсе болот экен да. Подаркаларды в связи с исполнением служебных обязанностей запрещено принимать. Эми аны ким доказывать это? В связи с исполнением, в связи с неисполнением деп. Анда жалпы запрещено принимать подарки деп жазыш керек да.
Кыскасы аткаминерлерге чет элдик дипломаттар берген белектерди гана алууга болот. Бирок ал мамлекеттин менчиги болуп кала берет. Эгер кызматтагы адам кызыкса, ал белекти сатып алууга уруксат берилет. Бул жагы да депутаттар үчүн түшүнүксүз болду. По пунктам, между пунктами есть, мне кажется, противоречия. Мыйзам долбоорунда пункттар ортосунда карама-каршылыктар абдан көп экен. Мына бул жерде жазып атасыңар, дипломатиялык белек мамлекеттин менчиги деп. Бирок аны аткаминер сатып алууга укуктуу деп коюп турсуңар. Анда логика кайда? Келгиле, достук, кызматташтык тараптардан алынган белек мамлекеттин менчиги деген бойдон чекит коелу. Сатып алууга уруксаат берилбесин анда. Негизинен коррупцияга бөгөт коюу аракети депутаттар тарабынан жактырылды, бирок долбоордо түшүнүксүз жактары абдан көп. Андыктан депутаттар демилгенин ишке ашаарынан күмөн санап жатышат. Себеби анда айрым пункттар башка мыйзамдарга карама каршы келсе, кээ бир беренелери кайталанма болуп калган. Депутат Төрөбай Зулпукаров документ менен таанышып отуруп, ортолоо электе эле 26 суроо жаралган, бирок анын баарына жооп табылаарынан күмөн санап жатканын айтты. Мамлекеттик жеке өнөктөш жөнүндө мыйзам кабыл алган. Ал мыйзам иштей турган болсо келечекте бизде мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк менен ишканалар түзүлүшү мүмкүн. Андан кийин алардын келечекте салыктардан тышкары социалдык проекттер менен сунушталып келет да. Анан аларга сиздер мына 13 статья менен чектеп атпайсыздар. Бири-бирине статьялар каршы келип атат. Жогору жакта туура айтты депутаттар, сочинениеда эле болуп калыптыр да. Айрым депутаттар демилгени элге жакшы угулганы менен эч натыйжа бербей турган популисттик идея катары баалашты. Президенттин коррупция менен күрөшүү саясатын колдомуш этип, статистика кубалаган мыйзам өтө чийки иштелген. Анын үстүнө жаңы демилге сунушталып жаткандан кийин коомдук талкууга чыгарылып, адистердин экспертизасынан өтүүгө тийиш эле. Юристтердин да сынынан өткөн эмес. Жаман адатка айланган НЦУрдун программасына кирип калды деп эле статистиканы кубалап өкмөт киргизип атасыңар да. Мына коррупция менен күрөшүүдө ушундай иш аракеттер жүргүзүп атат, баланча түгүнчө мыйзам киргиздик деген. Бирок бул абдан сапаты жок чийки мыйзам болуп атпайбы? Ошондуктан мен колдойт элем коллегаларды. Бул мыйзамды мына бул өкмөттө коррупция менен күрөшүү боюнча атайын управление түзүлдү, туурабы? Мына жетекчиси отурат. Ошону кайра отзывать этип, кайра иштеп чыкпасаңар, бул мыйзам биринчиден иштебейт. Мыйзамдардын арасында иштебей турган популисттик жөн эле декларативдик түрдө кабыл алынган мыйзамдардын бири болуп калат. Сунушталып жаткан нормаларды мамлекеттик кызматкердин этикасына эле өкмөттүн токтому менен бекитип коюуга болот деген сунуш айтылды. Бул үчүн атайын мыйзам иштеп чыгуунун кажети канчалык деген суроо туулду. Бирок тармактык комитеттин жетекчилиги мыйзамдын концепциясын кабыл алып берүүнү сунуш кылды. Жыйынтыгында документ биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС. Айыл өкмөт башчысы болууга талапкерлердин бул тармакта эмгек стажы 5 жылдан кем болбоого тийиш. Мындай норма жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдө камтылган. Бирок бул сунуш депутаттардын сынына кабылды. Себеби эли түтүндөн ашпаган айылдарда билими менен тажрыйбасы жетиштүү талапкер чыгышы кыйын. Бул окууну жана жаңы бүтүп келген жаш адистер кызматка келишине бөгөт болот. Анын үстүнө бул беренени пайдаланып айыл өкмөттө кагаз ташып 5 жылдан ашык иштеген жөнөкөй кызматкерде өз талапкерлигин коюуга жол ачышы ыктымал дешет эл өкүлдөрү. Жыйынтыгында узак талаш тартыштан кийин мыйзам долбоору сунуштарды эске алуу менен кабыл алынды. Муниципал кызматта 3 жылдан кем эмес, жөн эле бир бөлүмдө инспектор болуп жүргөн, жөн эле бир кызматкер болуп жүргөндөр деле келе бере. Берге мындай, ошондо да айткам, жогорку билими жана мамлекеттик же болосо муниципал кызматта бөлүм башчысынан жогору жетекчиликке чейин иштеген жаран болсо деп жазсаңар туура болот эле да. Хотя бы бөлүм башчысы болуп иштеш керек дейм. Инспектор кагаз ташып жүргөн бала деле келип алып коюп алса, айыл башчысына кое бересиңер. Мындай ойлонуп жазсак жакшы болот эле да. Содагерлер камсыздандыруу төлөмүнүн жогорулашына нааразы. Жаңы жылдан тарта ишкерлер социалдык чегерүүлөр үчүн 900 сомдон төлөшү керек болгон мыйзам күчүнө кирди. Мындан улам жергиликтүү базарларда иштеген содагерлердин 20-30% контейнерлерин жаап салууга аргасыз болушкан. Адистердин айтымында өкмөт чакан жана орто ишкерликти колдоонун ордуна бул сыяктуу кошумча чегерүүлөр менен ишкерлерди кысымга алганы туура эмес. Айласы кеткен сатуучулар көмүскө соода кылууга ыктап башташы мүмкүн дешет эксперттер. Соодагерлердин нааразычылыгын кабарчыбыз Нурзада Сыдыкбекова угуп келди. Мурда күнү 2 пар саткам, андан кийин мынакей кече саткан жокмун.
Мына бүгүн дале пачым болуу элек. Камсыздандыруу төлөмүнүн жаңы жылдан тарта 600 сомдон кескин түрдө 900 сомго чейин көтөрүлүп кетиши 10 жылдан бери соода менен алектенген Айнура Ибраимкулова үчүн жагымсыз жаңылык болду. Анткени бир айда тапкан пайдасы 5000 сомго да жетпейт экен. Ансыз деле ири базарларда соода жакшы болбой турганда, майда ишкерлерди колдогондун ордуна алардан кошумча акча өндүрүп алуу аракети абалды өтөр оор отот дейт соодагер айым. Анткени сатуучулар дал ушул камсыздандыруу полисин алуудан баш тартышса, патент да берилбей турган жаңы эреже иштей баштады. Азыр жаңы закон менен уравниловка жасап койду да. Мисалы, мурда жанакы социальный полистерди төлөгөн 5000, 3000 төлөгөндөр менен 150 сом, 200 сом төлөгөндөрдүн баарын тең азыр ушу жаңы закон менен бириктирип, жанакы средний месячный зарплатаны 15 миңден алып, анан кийин төлөп атабыз. Анан жанагы 5000, 3000 төлөгөндөр действительно аларга азыр 900 сом төлөгөн оңой эле. А биз жана 150 сом, 200 сом менен отурган бизге абдан эле кыйын болуп атат да. Бишкектеги базардын соодагерлери кече жакында эле митинг өткөрүшүп, социалдык чегерүүлөрдүн жогорулашы боюнча өкмөткө нааразычылыктарын айтышкан. Анткени былтыркы жылы бул сумма 200 сомду түзгөн болсо, андан кийин 600гө көтөрүлүп, 1-январдан тарта ал дагы дээрлик 400 сомго жогорулаган. Бул сумманын орточо айлык маяндан 6%-дан алынып жатышынын өзү адилетсиздик дешет ишкерлер. Андыктан бул акчаны төлөөгө макул болбогон ишкерлердин 20-30% контейнерлердин жаап салууга аргасыз болушкан. Бүгүнкү күнү көпчүлүк соодагерлер иштебей, контейнерлердин кулпулап кетип жатканын да көрүүгө болот. Патент алып атабыз, соцфонд төлөгүлө деп атат. Эми ошону, чтобы для людей заинтересовать, кызыктырган үчүнчү, но патентти как бы договор түзүп, налоговыйга өткөзүп, налоговыйдан неме кылыш керек да, трудовой стаж. Трудовой книжка ачып, договор менен трудовой стаж кылыш керек. Вот ошондо элдер заинтересован болот да, кызыгат да. Биздин трудовой стаж кетет депчи. Анан кийин төлөйт. Ну, 900 сом это көп слишком. Өз кезегинде социалдык фонддун өкүлдөрү камсыздандыруу төлөмүнүн көтөрүлүшү ишкерлердин болочокто ала турган пенсиясын азыртадан топтоп алууга шарт түзөт дешүүдө. Мурдагы чакырылыштын депутаттары чечилүү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизишкен. Ага ылайык жеке ишкерлердин социалдык чегерүүлөрүнүн өлчөмү орточо айлык акысына байланган. Өзүңүздөр билгендей, базарларда иштеген жеке ишкерлери аябай аз камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп жүрүшкөн. Мисалы айта кетсек, 80 сомдон 200 сомго чейин гана төлөп жүрүшкөн. Бул аябагандан аз деген камсыздандыруу төлөмдөрү. Бул акча каражаты менен өзүнө пенсия камсыз кылуу мүмкүн эмес. Ошол эле убакта өзүңүздөр билгендей, юридикалык жакта иштеп, мекемелерде иштеген, ишканаларда иштеген адамдарыбыз айына деген 2000 сом, 3000 сомдон төлөп жүрүшөт. Бирок жүк ташуучулар жана товар жеткирүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси Гүлнара Үскенбаева бул мыйзам долбоору коомдук талкуудан өткөрүлбөй, бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү менен макулдашылбай туруп киргизилгенине нааразы. Экономикалык кризисти эске алганда соодагерлер мыйзам чегин эмес, көмүскө соода кылууга өтүп кетиши мүмкүн дейт Үскенбаева. Изменения в закон о тарифах. Эч кандай талкууга алып чыкпай туруп, өкмөт бул токтомду киргизип койду. Ишкерлер кысымга кабылышууда. Буга чейин аткаминерлер орто жана чакан бизнести колдойбуз деп айткандары чындыкка жатпайт. Мындан улам социалдык фонддун позициясын өкмөт катуу колдоого алып жатат. Мына алар азыр камсыздандыруу төлөмдөрүн 15 000 сомдун тегерегиндеги айлык маянадан алып жатышат. Бирок бул соодагерлер ушунча каражат таап жатат дегенге жатпайт да. Камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтери бул сумма менен эле чектелип калбайт экен. Социалдык фонд кабарлагандай, 2017 жылы орточо айлык маянан 8%-дан алына баштаса, камсыздандыруу төгүмү 1000 сомду түзө турган болуп калат. Ал эми 2 жылдан кийин бул сумма 1200 сомго жетет. Нурдата Сыдыкбекова, Манас Бакешев, НТС. Айыппулдун арзан болуусу мыйзамсыз курулуштардын көбөйүүсүнө шарт түзүп жатат. Бул тууралуу мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү айтышууда. Учурда мыйзамсыз курулуштар үчүн юридикалык жактар болгону 20 000 сом айып төлөшөт. Бул алардын аталган сумманы төлөп коюп, курулушун андан ары улантуусуна мүмкүнчүлүк берип жатыптыр. Учурда Бишкек шаарында эле ири мыйзамсыз курулуштардын саны 18ге жеткен. Бул тууралуу тиешелүү мекеменин журналисттер үчүн уюштурган пресс-турдун жүрүшүндө белгилүү болду. Сөздү иш-чарага катышып келген кабарчыбыз Мирбек Айтекеев улантат. Бишкек шаарындагы Гагарин жана Тынчтык көчөлөрүнүн кезилишиндеги бул көп кабаттуу үйдүн айрым тургундары минтип кошумча курулуш менен батирлеринин аянтын кеңейтип алышкан. Бирок мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясынын өкүлдөрү кошумча курулушту мыйзамсыз деп таап 20 000 сом айып салган. Курулуш ээлери айып пулду төлөп коюп, кошумча бөлмөлөрүн бузбаган соң инспекция башкы прокуратурага кайрылган. Натыйжада сот тарабынан курулушту бузуу чечими чыгарылган. Бирок арадан 3 ай өткөнгө карабай тиешелүү токтом аткарылбай жатыптыр.
Өзүңөр көрүп турган объект ушул эле. Мыйзам салынган. Бул жер общего пользования, бирок китептери бар, мыч. Бирок мыйзам салынып кеткенде эч документи жок. Анын үчүн биз жанагы эскертүү кагазын бергенбиз. Убакытын бергенбиз, баланчага чейин аткаргыла депчи. Документтерин алып келди деп керектүү алып келбегендиктен токтом чыгарып, анан чечим чыгарганбыз. Штраф салганбыз. Айып салганбыз, айып 20 000 сом. Айын төлөгөндөн бул өзү күнөөсүн мойнуна чечти деген болуп калат. Анан судасмалдерге бергенбиз. Бирок экинчи тараптын дагы айта турган сөзү бар экен. Үйүн камералар айланчыктап тартып жатканын көргөн курулуштардын биринин ээси бизге келип өз чындыгын айтып берди. Анын айтымында ал өзү 3-чү топтогу майып болуп, көп балалуу болгондуктан кошумча курулушту курууга аргасыз болгонун айтууда. Башка жерден жер алып атабыз. Эси жер бере турган болсо бизге балдар менен 6 балам бар. 12 неберем бар. Эси бере турган болсо суда өсөм мен бузуп туруп башка жерге жер балдарыма куруп берем. Азыр үйгө келсеңер канча неберем үйдө туруп батабыз батпайбыз азыр. Вот силер кандай турсаңар, вот дал ошондой үйдө небелерим бар. Бул болсо Бишкек шаарындагы Памфилов жана Токтогул көчөлөрүнүн кезилишиндеги 7 кабаттуу үй. Инспекция өкүлдөрүнүн айтымында үйдү курууга 2004-жылы уруксат берилиптир. Анда дүкөн, ресторан жана батирлер жайгашмак экен. Бирок 2006-жылы тиешелүү милдеттемелер аткарылбагандыктан Бишкек мэриясы курулушту токтотуу чечимин кабыл алган. Ага карабай курулуш уланып, ал бүтүү алдында туруптур. Жер общего пользования, бул эме бир парк жана для больнойлорго эме эс алуу парк ошон үчүн ошону атмен алышкан. Ага карабай бул Сааданбекова стройкасын мазамат кылып баштаганда. Анан свет суусун өчүрүп ошол, анан эмеге ички иштер министрлигине УУДга бердик, чтоб эме өзүн билип куруу эме мыйзамын бузуп атканга караша уголовное дело возбудить кылышын. Ошондо. Инспекторлордун айтымында мыйзамсыз курулуштардын көбөйүүсүнө мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан чаралардын жумшак болуусу башкы маселе болуп жатыптыр. Мисалы, буга окшогон ири мыйзамсыз курулуштар үчүн болгону 20 000 сом айып салынат экен. Биз өкмөткө проект бердик. Биздин борбордук аппаратыбыз. Ушул проектинин салынып аткан үйлөрдүн проектинин 20%-на чейинки штрафты саларын. Эгерде ошондой проект өтсө, анда биздин салып аткан компанияларыбыз биринчи салаардан мурун документтерин мыйзамдаштырууга биринчиден ойлонот эле да, жакшылап, анан кийин салууга баштайт эле. Баялиновдун айтымында инспекция өкүлдөрү өкмөткө маселени чечип берүү сунушун беришкен. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ал каралбай жатыптыр. Мунун айынан Бишкек шаарында эле мыйзамсыз ири курулуштардын саны 18ге жетиптир. Мирбек Айтикеев, Владимир Кулбалдиев, НТС. Элдик театрлаштырылган үлгүлүү Ак Шоола балдар хоруна быйыл 30 жыл толду. Бул убакыт ичинде атактуу чыгармачыл топтун мектебинде жүздөгөн жаш өнөрпоз өз талантын такшалтып, учурда анда дагы 300дөй бала тарбияланууда. Жакында аталган хордун юбилейлик концерти болот. Ага өнөрлүү балдар менен бирге белгилүү эстрада, фольклор жылдыздары да катышмакчы. Кененирээк Рахат Жаныбекованын материалында. Кайталангыс аткаруучулук чеберчилиги менен элге таанымал Ак Шоола балдар хоруна бөбөктөр 2 жаштан кабыл алынат. Бул балдарда ошол куракта келип ырдап бийлешкенине 3 жылдан ашкан. Учурда Чырбала, Мамалак, Мерим сыяктуу чыгармаларды аткарып келишет. Репертуары 100дөн ашкан. Мен 3 жаштан барып келатам Ак Шоолага. Мен азыр 5темен. Мен Ак Шооладан бийлейм, ырдайм, ноталарды жазам, ноталарды үйрөнөм. Анан көп дагы ыларды да үйрөнүп жатам Ак Шоолага. Ак Шооланы мен аябай жакшы көрөм. Бул Иримдеги 2 жаштан 18 жашка чейинки балдардын саны 300га жакын. Ал эми түзүлгөндөн берки бүтүрүүчүлөрдүн саны дагы ушунча. Алардын ичинен 38 жаштагы Салтанат Шабданалиева Иримге мындан 30 жыл мурда 7 жашынан келип ырдай баштаганын айтат. Эми өзү да сабак берип эмгектенүүдө. Ушул 30 жыл бул менин дагы 30 жылым ушул Ак Шоолада өткөргөн балалыгым, Ак Шоолада өткөргөн жаштыгым жана Ак Шоолада мугалим болгонумдун 30 жылдыгы да негизи мен Ак Шоола менин үйүмдөй эле болуп калды, үй бүлөмдөй эле болуп калды дагы. Кийин кете албай койдум Ак Шооладан. Балдар менен иштешүү абдан кызыктуу да.
Акшоола балдар хору 1985-жылы түзүлгөндөн бери аны Гүлмира Эсенгулова жетектеп келет. Өзгөчөлүгү алар хорду кырдоонун салттуу түрүнөн тышкаркы ыкмада ырдашканы. Чыгарманын мазмунуна жараша кыймыл аракеттерди көрсөтүп бийлеп турушат. Мындан улам театрлаштырылган хор деп аталат. Аларга күндө музыкасын ойноп берген Гүлмира Чукоева элдүү күлгүлүү театрлаштырылган Акшоола балдар хорунда мейстер болуп эмгектенгенине 14 жыл болгон. Ал балдар менен иштеген оор болсо да эргүү тартуулаганын айтат. Ушул жерден мага баары көрүнүп турат да. Анан мен тескери карап бурула албайм да, анткени мен инструмент ойношум керек. Анан бу жерде мен балдардын кыймылдаганын, балдардын ойногонун, мугалим менен иштегенин мен ушул аспаптан көрүп турам да. Ошон үчүн мен ушундай отурганга туура келет мага. Өзүм деп сыймыктанып, ушуну мен жасадым, ушул 2 жаштагы балдар ырдап берсе, ырдап, ушу ата-энеси сүйүнүп турса, ошол сени обо ыршыктандырат да. Акшоола балдар хору. Акшоола балдар ийримдеринин арасынан жалгыз мамлекеттик жаштар сыйлыгын алган. Казакстан, Турция сыяктуу өлкөлөрдө өткөн фестивалдарда 1-чи орунду багындырып келишет. Жакында эле өткөн жылдын жыйынтыгы менен Санжира радиосунун Үмүт номинациясына да ээ болушту. Үмүт номинациясынын жеңүүчүлөрү Олжабылар менен Учурда чыгармачыл топтун 30 жылдык мааракесине арналып Акшоола менен ырдайбыз же туулган күн деп аталган театрлаштырылган оюн-зоок концерти даярдалууда. Ага опера жана эстрада фольклордук топтун ырчылары катышып, алар балдар менен чогуу ырдашат. Рахат Жаныбекова, Аскып Ибраимов, НТС. Программабызды ушу менен жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар. Республика журт фракциясынын катарынан чыгарылды. Мындай чечим бүгүн аталган фракциянын кезексиз отурумунда кабыл алынды. Ага негиз катары төмөнкү жүйөлөр келтирилген. Жыргалбек Саматов өзүндө Россиянын жарандыгы бар же жоктугун аныктоодо тиешелүү мамлекеттик органдарга тоскоолдук кылган. Сотто далил катары Россия Федерациясынын расмий органдарынын жасалма документтерин колдонгон. Саматов да Россиянын жарандыгы бар же жоктугу Кыргызстандын соттору тарабынан каралып элек. Ал эми укук коргоо органдары бул маселени текшерүү боюнча толук жана акыркы жообун бере элек. Жогорку кеңештин депутаты жогорку саясий кызмат ал шайлоочулардын кызыкчылыктарын коргоодо биринчи кезекте мыйзамдарды аткарып, бүткүл коомго үлгү болуусу керек. Саматов өзүнүн башка мамлекеттин жараны экенин жашыруу аракети менен жеке кызыкчылыктарын гана көздөп, депутаттык мандатты алууга гана умтулган. Анын бул аракеттери коомдук кызыкчылыктарына зыян келтирип, фракциянын аброюна залакасын тийгизет. Буга байланыштуу фракциянын депутаттары Жыргалбек Саматовду Республика Ата журт фракциясынын курамынан чыгаруу чечимин кабыл алышты. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысына мыйзамдуулуктун сакталышын көзөмөлдөө боюнча жүргүзүп жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. Мындан тышкары ар кандай кылмыштар менен күрөшүүдө укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүн координациялоо боюнча пландар жөнүндө айтылды. Индира Жолдубаева ошондой эле башкы прокуратура тарабынан жүргүзүлүп жаткан ишкерлерди коргоо жана коррупцияга каршы ишмердүүлүк тууралуу президентке маалымат берди. Алмазбек Атамбаев укук тартибин жана мыйзамдуулукту бекемдөө боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин маанилүүлүгүн белгилеп, кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшүү багытындагы иштерди күчөтүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Ар бир мамлекеттик мекемеде кошумча штаттык бирдик түзүлүп, ал кызматкерге коррупциялык аракеттердин алдын алуу жана көзөмөл жүргүзүү милдети жүктөлөт. Бүгүн жогорку кеңеште кызыкчылыктардын кагылышы тууралуу мыйзам долбоору талкууланды. Анда маанилүү чечим чыгарган атка минерлерге белек алууга тыюу салынары жазылган. Демилге жалпысынан жакшы болгону менен долбоор юристтердин элегинен өткөн эмес. Көпчүлүк депутаттар документ чийки иштелип калган деген пикирди айтышты. Анын үстүнө анда карама каршылыктар жана башка мыйзамдарды кайталаган учурлар көп. Мындан улам анын иштеп кетеринен күмөн санагандар арбын. Талкуунун жүрүшүнө кабарчыбыз Мерим Ташыбекова күбө болуп келди. Өкмөт мүчөлөрү мамлекеттик кызматкерлерге белек алууга тыюу сала турган мыйзам даярдап келген. Анда кызматтык маалыматты өз кызыкчылыгына пайдаланууга, кызматтык абалын кандайдыр бир пайда табуу үчүн колдонууга жана мурда ээлеген кызматынын артыкчылыктарын колдонууга тыюу салынат деп жазылган. Долбоордун эң өзөктүү жери мамлекеттик кызматкерлердин өз милдетин аткарып жаткан учурда белек алуусуна бөгөт коюуга багытталган. Бир жылдан кийин ал ошо надзорный, контрольный функцияларын ал должностное лицо аткара берсе болот
деп жазып атасыңар да. Бул дагы туура эмес да. Эгерде подарканы алып алган болсо, вне служебных обязанностей, а 1 жылдан кийин ошондой функцияларды аткара берсе болот дейт. Демек андай подаркаларды ала берсе болот экен да. Подаркаларды в связи с исполнением служебных обязанностей запрещено принимать. Эми аны ким доказывать это? В связи с исполнением, в связи с неисполнением деп. Анда жалпы запрещено принимать подарки деп жазыш керек да. Кыскасы, аткаминерлерге чет элдик дипломаттар берген белектерди гана алууга болот. Бирок ал мамлекеттин менчиги болуп кала берет. Эгер кызматтагы адам кызыкса, ал белекти сатып алууга уруксат берилет. Бул жагы да депутаттар үчүн түшүнүксүз болду. По пунктам, между пунктами есть, мне кажется, противоречия. Мыйзам долбоорунда пункттар ортосунда карама-каршылыктар абдан көп экен. Мына бул жерде жазып атасыңар, дипломатиялык белек мамлекеттин менчиги деп. Бирок аны аткаминер сатып алууга укуктуу деп коюп турсуңар. Анда логика кайда? Келгиле, достук, кызматташтык тараптардан алынган белек мамлекеттин менчиги деген бойдон чекит коелу. Сатып алууга уруксаат берилбесин анда. Негизинен коррупцияга бөгөт коюу аракети депутаттар тарабынан жактырылды, бирок долбоордо түшүнүксүз жактары абдан көп. Андыктан депутаттар демилгенин ишке ашаарынан күмөн санап жатышат. Себеби анда айрым пункттар башка мыйзамдарга карама каршы келсе, кээ бир беренелери кайталанма болуп калган. Депутат Төрөбай Зулпукаров документ менен таанышып отуруп, ортолоо электе эле 26 суроо жаралган, бирок анын баарына жооп табылаарынан күмөн санап жатканын айтты. Мамлекеттик жеке өнөктөш жөнүндө мыйзам кабыл алган. Ал мыйзам иштей турган болсо келечекте бизде мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк менен ишканалар түзүлүшү мүмкүн. Андан кийин алардын келечекте салыктардан тышкары социалдык проекттер менен сунушталып келет да. Анан аларга сиздер мына 13 статья менен чектеп атпайсыздар. Бири-бирине статьялар каршы келип атат. Жогору жакта туура айтты депутаттар, сочиненияда эле болуп калыптыр да. Айрым депутаттар демилгени элге жакшы угулганы менен эч натыйжа бербей турган популисттик идея катары баалашты. Президенттин коррупция менен күрөшүү саясатын колдомуш этип, статистика кубалаган мыйзам өтө чийки иштелген. Анын үстүнө жаңы демилге сунушталып жаткандан кийин коомдук талкууга чыгарылып, адистердин экспертизасынан өтүүгө тийиш эле. Юристтердин да сынынан өткөн эмес. Жаман адатка айланган НЦУрдун программасына кирип калды деп эле статистиканы кубалап өкмөт киргизип атасыңар да. Мына коррупция менен күрөшүүдө ушундай иш аракеттер жүргүзүп атат, баланча түгүнчө мыйзам киргиздик деген. Бирок бул абдан сапаты жок чийки мыйзам болуп атпайбы? Ошондуктан мен колдойт элем коллегаларды. Бул мыйзамды мына бул өкмөттө коррупция менен күрөшүү боюнча атайын управление түзүлдү, туурабы? Мына жетекчиси отурат. Ошону кайра отзывать этип, кайра иштеп чыкпасаңар, бул мыйзам биринчиден иштебейт. Мыйзамдардын арасында иштебей турган популисттик жөн эле декларативдик түрдө кабыл алынган мыйзамдардын бири болуп калат. Сунушталып жаткан нормаларды мамлекеттик кызматкердин этикасына эле өкмөттүн токтому менен бекитип коюуга болот деген сунуш айтылды. Бул үчүн атайын мыйзам иштеп чыгуунун кажети канчалык деген суроо туулду. Бирок тармактык комитеттин жетекчилиги мыйзамдын концепциясын кабыл алып берүүнү сунуш кылды. Жыйынтыгында документ биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС. Айыл өкмөт башчысы болууга талапкерлердин бул тармакта эмгек стажы 5 жылдан кем болбоого тийиш. Мындай норма жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдө камтылган. Бирок бул сунуш депутаттардын сынына кабылды. Себеби эли түтүндөн ашпаган айылдарда билими менен тажрыйбасы жетиштүү талапкер чыгышы кыйын. Бул окууну жана жаңы бүтүп келген жаш адистер кызматка келишине бөгөт болот. Анын үстүнө бул беренени пайдаланып айыл өкмөттө кагаз ташып 5 жылдан ашык иштеген жөнөкөй кызматкерде өз талапкерлигин коюуга жол ачышы ыктымал дешет эл өкүлдөрү. Жыйынтыгында узак талаш тартыштан кийин мыйзам долбоору сунуштарды эске алуу менен кабыл алынды. Муниципалдык кызматта 3 жылдан кем эмес, жөн эле бир бөлүмдө инспектор болуп жүргөн, жөн эле бир кызматкер болуп жүргөндөр деле келе береби. Берге мындай, ошондо да айткам, жогорку билими жана мамлекеттик же болобу муниципалдык кызматта бөлүм башчысынан жогору жетекчиликке чейин иштеген жаран болсо деп жазсаңар туура болот эле да. Хотя бөлүм башчысы болуш деш керек дейм. Инспектор кагаз ташып жүргөн бала деле келип алып коюп алса, айыл башчысына кое бересиңер. Мындай ойлонуп жазсак жакшы болот эле да. Содагерлер камсыздандыруу төлөмүнүн жогорулашына нааразы. Жаңы жылдан тарта ишкерлер социалдык чегерүүлөр үчүн 900 сомдон төлөшү керек болгон мыйзам күчүнө кирди. Мындан улам жергиликтүү базарларда иштеген содагерлердин 20-30% контейнерлерин жаап салууга аргасыз болушкан.
Адистердин айтымында өкмөт чакан жана орто ишкерликти колдоонун ордуна бул сыяктуу кошумча чегерүүлөр менен ишкерлерди кысымга алганы туура эмес. Айласы кеткен сатуучулар көмүскө соода кылууга ыктап башташы мүмкүн дешет эксперттер. Соодагерлердин наразычылыгын кабарчыбыз Нурзада Сыдыкбекова угуп келди. Мурда күнү 2 пар саткам, андан кийин мынакей кече саткан жокмун. Мына бүгүн дале пачым болуу элек. Камсыздандыруу төлөмүнүн жаңы жылдан тарта 600 сомдон кескин түрдө 900 сомго чейин көтөрүлүп кетиши 10 жылдан бери соода менен алектенген Айнура Ибраимкулова үчүн жагымсыз жаңылык болду. Анткени бир айда тапкан пайдасы 5000 сомго да жетпейт экен. Ансыз деле ири базарларда соода жакшы болбой турганда, майда ишкерлерди колдогондун ордуна алардан кошумча акча өндүрүп алуу аракети абалды өгөтөр оор отот дейт соодагер айым. Анткени сатуучулар дал ушул камсыздандыруу полисин алуудан баш тартышса, патент да берилбей турган жаңы эреже иштей баштады. Азыр жаңы закон менен уравниловка жасап койду да. Мисалы, мурда жанакы социальный полистерди төлөгөн 5000, 3000 төлөгөндөр менен 150 сом, 200 сом төлөгөндөрдүн баарын тең азыр ушу жаңы закон менен бириктирип, жанакы средний месячный зарплатаны 15 000ден алып, анан кийин төлөп атабыз. Анан жанагы 5000, 3000 төлөгөндөр действительно аларга азыр 900 сом төлөгөн оңой эле. А биз жана 150 сом, 200 сом менен отурган бизге абдан эле кыйын болуп атат да. Бишкектеги базардын соодагерлери кече жакында эле митинг өткөрүшүп, социалдык чегерүүлөрдүн жогорулашы боюнча өкмөткө нааразычылыктарын айтышкан. Анткени былтыркы жылы бул сумма 200 сомду түзгөн болсо, андан кийин 600гө көтөрүлүп, 1-январдан тарта ал дагы дээрлик 400 сомго жогорулаган. Бул сумманын орточо айлык маянынан 6%-нан алынып жатышынын өзү адилетсиздик дешет ишкерлер. Андыктан бул акчаны төлөөгө макул болбогон ишкерлердин 20-30% контейнерлердин жаап салууга аргасыз болушкан. Бүгүнкү күнү көпчүлүк соодагерлер иштебей, контейнерлерди кулпулап кетип жатканын да көрүүгө болот. Патент алып атабыз, соцфонд төлөгүлө деп атат. Эми ошону, чтобы для людей заинтересовать, кызыктырган үчүнчү, но патентти как бы договор түзүп, налоговыйга өткөзүп, налоговыйдан неме кылыш керек да, трудовой стаж. Трудовой книжка ачып, договор менен трудовой стаж кылыш керек. Вот ошондо элдер заинтересованный болот да, кызыгат да. Биздин трудовой стаж кетет депчи. Анан кийин төлөйт. Ну, 900 сом это көп слишком. Өз кезегинде социалдык фонддун өкүлдөрү камсыздандыруу төлөмүнүн көтөрүлүшү ишкерлердин болочокто ала турган пенсиясын азыртадан топтоп алууга шарт түзөт дешүүдө. Мурдагы чакырылыштын депутаттары чечилүү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизишкен. Ага ылайык жеке ишкерлердин социалдык чегерүүлөрүнүн өлчөмү орточо айлык акысына байланган. Өзүңүздөр билгендей, базарларда иштеген биздин жеке ишкерлери аябай аз камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп жүрүшкөн. Мисалы айта кетсек, 80 сомдон 200 сомго чейин гана төлөп жүрүшкөн. Бул аябагандан аз деген камсыздандыруу төлөмдөрү. Бул акча каражаты менен өзүнө пенсия камсыз кылуу мүмкүн эмес. Ошол эле убакта өзүңүздөр билгендей, юридикалык жакта иштеп, мекемелерде иштеген, ишканаларда иштеген адамдарыбыз. Болгон тарап мекемени толугу менен, тактап айтканда, юридикалыкта, техникалык жактан да башкаруу укугуна ээ болот экен. Бир убакта дал ушул кыйкымды тапкан Максим Бакиев өзүнүн айланасына күчтүү юристтерди топтоп, компанияны колго алуу аракетин баштаган. Бирок бул анын жеке кызыкчылыгы үчүн гана болгону маалым. Бирок Максим Бакиев жасай алган ишти эмнеге өкмөт жасай албасын дешет адистер. У нас нету Центера Голдтун 90% кирешесин кумтор алтын кенинен гана алынат. Бул чылкы чындык экенин Тооген тармагындагы адистердин баары ошол эле канадалыктар да билишет. Американын Невада штатындагы Ренгенин 900 метр төмөн түшүп казыш керек. Ал таптакыр пайдасыз. Гатсурт болсо дарыя жээгинде жайгашкан деп жабылган. Боrodо болсо алтын болгону 40 тонна. Бизде бул жерде алданып жатканыбызды билип эле турабыз. Кол кушуруп отура бербей, эл аралык күчтүү юридикалык компанияларга кайрылышыбыз керек. Атүгүл бул жерде коррупция боюнча эле утуп чыгууга 99%га ишенимдүү болгон компаниялар бар. Мындан улам адистер эч ойлонбостон эл аралык сотторго кайрылуу аракетин көрүүгө чакырышууда. Бирок ошол эле убакта 2 жыл мурда экологиялык мыйзам бузуулар боюнча берилген арыздын тагдыры азыркы күнгө чейин белгисиз. Ал эми кошумча чыгарылган акциялар боюнча өкмөт тарабынан кандай жооп болот, азырынча айтуу кыйын. Акмарал Сабатар, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Канат Исаевдин аракеттерине укуктук баа берилиши керек. Мындай өтүнүч менен депутаттык мандатынан ажыраган Эльмира Жумалиева жана Чолпон Эсенаманова башкы прокуратурага кайрылышты. Ошондой эле алар Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарууну өтүнүп, Бишкектин 1-май райондук сотуна арыздарын тапшырышты. Эки депутаттын мандатынан ажыратылышы бүгүн парламенттин жалпы отурумунда
кызуу талкууга жем таштады. Теманы Элизат Эркин тууралантат. Депутаттык мандатынан ажыраган 2 айымга бүгүндөн тарта парламенттин имаратына эл өкүлү катары кирүүгө тыюу салынган. Чолпон Эсенеманова мурдагы кесиптештеринин жардамы менен жөнөкөй жаран катары өткөрмө пункту аркылуу гана жогорку кеңешке кирүүгө уруксат алды. Бирок азыр деле ал өзүн депутат деп эсептейт. Анткени Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин тааныбайт. Бүгүн биз Эльмира Жумалиева менен 1-май сотуна кайрылдык. Борбордук шайлоо комиссия фракциянын чечими менен бизди депутаттык мандатыбызды алып салды. Биздин башкы мыйзамга, конституцияга жана регламентке, жогорку кеңештин регламентине каршы келет да. Эсенаманова менен кошо мандатынан ажыраган дагы бир айым Эльмира Жумалиева биригип, башкы прокуратурага кайрылып, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү менен Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаевдин аракетине юридикалык баа берүүнү өтүнүштү. Лидерибиз урматтуу Канат Кидеканович башкы мыйзамды бузуу кылмыш иши козголуш керек. Анткени 304 берене бар Уголовный кодекста злоупотребление должностным положением деген. Кыргызстан фракциясынын ичиндеги ажырым бүгүн парламенттин отурумунда да талкууга алынды. Анда депутаттардын көбү эл өкүлдөрүнүн фракциянын чечими менен мандатынан ажыратуу конституцияга жана регламентке каршы келерин айтып, бул маселени күн тартибине киргизүүнү өтүнүштү. Абройго шек келип атат да. Себеби бул жерден эл өкүлү болуп 2 айдан ашуун иштеп атышат депутаттар. Анан булар депутаттын катышуусу жок фракциону чечим кабыл алса, анан Борбордук шайлоо комиссиясы депутатсыз булардын ишин караса мандатын ажыратуусунан. Бул туура эмес көрүнүш да. Бирок бул маселени парламенттин отурумунда талкуулоого Кыргызстан фракциясындагылар каршы чыгышты. Алардын айтымында мандатка байланыштуу чыр-чатак фракциянын ички иши. Андан башка түшүндүрмө берилген жок. Бул маселени палатадан карап биз соттон да же укук коргоо органдардан дагы биздин укугубуз чоң эмес, алар өз ишин кылсын. Ошолор укуктук баа берет деп ойлойм. Күтүүсүздөн мандатынан ажыраган депутаттардын айтымында алар шайлоо алдында август айында ыктыярдуу, ошол эле учурда мажбурлоо менен арыз жазышкан. Бирок ал кагазда эч кандай дата көрсөтүлгөн эмес. Ал эми Боршайкомго жөнөтүлгөн документке коюлган кол башка дешет нааразылар. Мындай көрүнүш парламенттик башкаруудагы өлкөлөрдө биринчи жолу Кыргызстанда болуп жатат дешет эл өкүлдөрү. Андыктан буга укуктук баа берилиши талап кылынды. Прокуратурага бериш керек. Себеби мындай мыйзам бузуулук, одоно иштер эртең аларда болсо бүрсүгүнү ар бириңиздерге келиши мүмкүн. Ошол жерге 2 тирүү депутат келип чырылдап, мен ошол жерде жазган эмесмин десе, жок деп алып атат. Бул кайсыл жорукка атат? Менин тарыхымда мындай болгон эмес, Асылбек Шарипович. Ошондуктан сизден өтүнүч, сурап ар бир органды чакырып ушул жерге. Керек болсо АКСти да чакырыш керек. Ал жерде жөө жомоктор жүрүп атат көптөгөн. Буга карабай Кыргызстан фракциясындагы чыр-чатак бүгүнкү отурумдун күн тартибине киргизилген жок. Эми мандатка байланыштуу маселеге чекиттүү сот коюшу керек. Мыйзам боюнча Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы депутаттардын арызын 3 күндүн ичинде карашы шарт. Элизат Эркин, Самат Дөөлөтакунов, НТС. Ал эми соттошуп жатып, жакында эле мандатка ээ болуп, бүгүн депутаттык кантын берген Жыргалбек Саматов республика. Саламатсыздарбы, сиздин канал НТС'те жаңылыктардын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Студияда Айнура Кабатай кызы жана мен Каныбек Асанкариев. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Мөңгүлөрдү талкалоо уланып жатат. Центрдагы Кыргызстандын үлүшүн болсо канадалыктар кыскартышууда. Келирки жумада Кумтөр боюнча жаңы макулдашуу боюнча сүйлөшүүлөр башталмакчы. Мандаттарынан ажыратылган Кыргызстан фракциясынын 2 депутаты сотко кайрылышканы жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен фракция башчысынын аракеттерине прокуратура баа бериши мүмкүн. Соода жок, бирок баары бир төлөш керек. Базардагы ишкерлер социалдык төлөмдөрдүн көбөйүүсүнө каршы чыгышты. Социалдык фондко чегерүүлөрдүн өлчөмү мындан ары дагы жогорулай бермекчи. Коопсуздук талаптарына каршы келген курулуштарды жүргүзүүгө эмне тоскоол болууда. Мамлекеттик экотехник инспекция мыйзам бузууларга бөгөт кое албай жатат. 20 000 сом айып төлөп коюп, каалаганда курулуш жүргүзгөндөр көбөйдү. Кумтөр долбоорун реструктуризациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Кыргызстанга Канаданын Центера Голдтун өкүлдөрү келишет.
Бул компаниянын директорлор кеңешиндеги биздин өлкөнүн өкүлү Кылычбек Шакиров кабарлагандай, канадалыктар алдыдагы жуманын башында келүүсү күтүлүүдө. Алар Кыргызстан өкмөтүнүн өкүлдөрү менен Кумтөр долбоорун кайра түзүү боюнча пландар менен сунуштарды талкуулашмакчы. Эскерте кетсек, Кыргызстан тарап 22 декабрда алтын кени боюнча сүйлөшүүлөрдүн чыккандыгын жарыялаган. Анын себеби Центера биздин өлкөгө ылайыксыз шарттарды койгон. Буга кошумча декабрдын аягында компаниянын директорлор кеңеши Кыргызстан тараптын каршылыгына карабастан кошумча 4,5 миллиондон ашуун акция чыгаруу чечимин кабыл алды. Анын натыйжасында Кыргызстандын Центерадагы үлүшү 32,7%дан 32,1% чейин азаят. Кошумча акцияларды чыгаруу менен Центера Голд компаниясы Кыргызстан өкмөтүнө ачык эле басым жасап жатат. Бул тууралуу бүгүн Тоогең тармагындагы бир катар адистер айтып чыгышты. Центера Голдтун кошумча 4,5 миллиондон ашык акция чыгаруусу менен Кыргызстанга түшө турган пайданын көлөмү азаят. Мындай чечим биздин өлкөнүн каршылыгына карабай кабыл алынган. Айрым талдоочулардын пикирине Канада тарап коомчулукта атайлап нааразычылык жаратууну көздөп жатышы толук мүмкүн. Чет элдиктердин бул аракеттери экологиялык жана юридикалык мыйзам бузуулар үчүн жоопкерчиликтен качуунун аракети катары баалагандар да бар. Теманы Акмарал Сабатар улантат. Центера Голдтун кошумча 4,5 миллиондон ашык акция чыгаруусуна Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы каршы болгон. Себеби бул көрсөткүч Кыргызстандын үлүшүн 0,6%га төмөндөтүп, түшө турган дивидендтерди бир кыйла азайтаары белгиленген. Атүгүл Кыргыз өкмөтү тарабынан Канададагы башкы компанияга атайын катта жөнөтүлүп, муну токтотуу талабы коюлган. Бирок бул аракеттерде майнап чыкпай калганы белгилүү болду. Торонтодагы өткөн кеңешмеде Кыргыз тараптын 3 каршы добушуна карабастан чечим кабыл алынган. Бул аракет учурда талкууга түшүп, бир катар нааразылыктарды жаратууда. Айрым эксперттердин айтымында канадалык компаниянын максаты учурда дал ушул болууда. Тактап айтканда, өлкө ичинде Кумтөр алтын кенине карата катуу нааразылыктарды жаратуу, кандайдыр бир саясий олку-солкулукту алып келип, өлкөдөн эч кандай жоопкерчиликсиз чыгып кетүү. Себеби өлкөдөгү форс-мажордук кырдаалда чыгып кетишсе, бузулган экологияга акча төлөөдөн, укалдыктар сакталуучу аңды жаап кетүү жана бир катар мыйзам бузуу фактыларынан оңой олтоң арылышат экен. Тияққа барып алып тұрып, анан бүт күнөөнүн баарын биздин мойнубузга илип салыш керек. Эң негизги максаты ошол. Азыркы историяда бүт ошого даярданган. Атайын жаздын алдында элдин жинин келтирип туруп, ошонун баарын жасап туруп бияктан качыш. Анткени канадалыктар Кумтөрдө ачык түрүндө алтынды чыгарууга алтын калбай калган. Жердин астында тоонун ичинде калган. Жылуу жумшак кетиш үчүн Кумтөрдү жабыш керек, мөңгүнү ордуна келтириш керек. Жана хвостохранилищаны деген консервация кылыш керек, озеро Петровду деген сакташ керек. Ошонун бардыгына канча миллион доллар кетет. Кошумча акцияларды чыгаруу менен канадалык компания тарабынан ачык эле кысым жасалып жатканын мурдагы атка минерлер да жакшырышпайт. Алардын айтымында 50% биргелешкен ишкана түзүүдөгү талаптар Канада тарапты канааттандырган эмес. Себеби белгилүү болгондой, анда алар бир топ маселелерге жооп берип, бир катар шарттарды аткаруусу керек болчу. Мисалы, экологиялык мыйзам бузуулар боюнча эле төлөнө турган кун 3 миллиард сомго жетмек. Биз ал жерде буртка такып койгонбуз буларды. Анан булар ойлонтуруп 17 декабрда эмиссия жөнүндө чечим кабыл алып атат. Директорлор кеңешинде Центера 17 декабрында биздин өкмөт 5 күндөн кийин анан жарыялап атат, биз чыкты деп. Анан өкмөт туура бөлөк шарты жок болуп калды. Мартта бергенди сарап аткаргыла деп талап кыла албай калса, марттан кийин апрелде биз кетип калдык отставкага. 17 декабрда жанагында эмиссия карап атса, анын албетте Кыргыз өкмөттүн бөлөк шарты жок да. Булар баягы менин оюмча, булар баягы кандайдыр Кыргыз өкмөтүнө басым жасаш үчүн ушул жана эмиссияга бардыбы деп. Менде факты жок, но бирок менин ушундай бир ою калтырып атат да мен. Эксперттердин айтымында, бул иште биз бир гана жерде уттуруп жатабыз. Бул эки өлкөнүн тең мыйзамдарын билген адистердин жоктугу. Мисалы, Канаданын мыйзамдары боюнча компанияда 30%дан ашык үлүшкө ээ деген 2000 сом, 3000 сомдон төлөп жүрүшөт. Бирок жүк ташуучулар жана товар жеткирүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси Гүлнара Үскенбаева бул мыйзам долбоору коомдук талкуудан өткөрүлбөй, бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү менен макулдашылбай туруп киргизилгенине нааразы. Экономикалык кризисти эске алганда соодагерлер мыйзам чегин эмес, көмүскө соода кылууга өтүп кетиши мүмкүн дейт Үскенбаева. Изменение в закон о тарифах. Эч кандай талкууга алып чыкпай туруп, өкмөт бул токтомду киргизип койду. Ишкерлер кысымга кабылышууда. Буга чейин аткаминерлер орто жана чакан бизнести колдойбуз деп айткандары чындыкка жатпайт. Мындан улам социалдык фонддун позициясын өкмөт катуу колдоого алып жатат. Мына алар азыр камсыздандыруу төлөмдөрүн 15 000 сомдун тегерегиндеги айлык маянадан алып жатышат. Бирок бул соодагерлер ушунча каражат таап жатат дегенге жатпайт да.
Камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтери бул сумма менен эле чектелип калбайт экен. Социалдык фонд кабарлагандай, 2017 жылы орточо айлык маянан 8%-дан алына баштаса, камсыздандыруу төгүмү 1000 сомду түзө турган болуп калат. Ал эми 2 жылдан кийин бул сумма 1200 сомго жетет. Нуртада Сыдыкбекова, Манас Бакешев, НТС. Айыппулдун арзан болуусу мыйзамсыз курулуштардын көбөйүүсүнө шарт түзүп жатат. Бул тууралуу мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү айтышууда. Учурда мыйзамсыз курулуштар үчүн юридикалык жактар болгону 20 000 сом айып төлөшөт. Бул алардын аталган сумманы төлөп коюп, курулушун андан ары улантуусуна мүмкүнчүлүк берип жатыптыр. Учурда Бишкек шаарында эле ири мыйзамсыз курулуштардын саны 18ге жеткен. Бул тууралуу тиешелүү мекеменин журналисттер үчүн уюштурган пресс-турдун жүрүшүндө белгилүү болду. Сөздү иш-чарага катышып келген кабарчыбыз Мирбек Айтекеев умантат. Бишкек шаарындагы Гагарин жана Тынчтык көчөлөрүнүн кезилишиндеги бул көп кабаттуу үйдүн айрым тургундары минтип кошумча курулуш менен батирлеринин аянтын кеңейтип алышкан. Бирок мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясынын өкүлдөрү кошумча курулушту мыйзамсыз деп таап 20 000 сом айып салган. Курулуш ээлери айып пулду төлөп коюп, кошумча бөлмөлөрүн бузбаган соң инспекция башкы прокуратурага кайрылган. Натыйжада сот тарабынан курулушту бузуу чечими чыгарылган. Бирок арадан 3 ай өткөнүнө карабай тиешелүү токтом аткарылбай жатыптыр. Өзүңөр көрүп турган объект мыйзам салынган. Бул жер общего пользования, бирок китептери бар, бирок мыйзам салынып кеткенде эч документи жок. Анын үчүн биз жанагы эскертүү кагазын бергенбиз, убактысын бергенбиз, баланчага чейин аткарыла депчи. Документтерин алып келди деп керектүү алып келбегендиктен токтом чыгарып, анан чечим чыгарганбыз. Штраф салганбыз. Айып салганбыз, айып 20 000 сом. Айын төлөгөндөн кийин бул өзү күнөөсүн мойнуна чечти деген болуп калат. Анан судасматерге бергенбиз. Бирок экинчи тараптын дагы айта турган сөзү бар экен. Үйүн камералар айланчыктап тартып жатканын көргөн курулуштардын биринин ээси бизге келип өз чындыгын айтып берди. Анын айтымында ал өзү 3-чү топтогу майып болуп, көп балалуу болгондуктан кошумча курулушту курууга аргасыз болгонун айтууда. Башка жерден жер алып атабыз. Эси жер бере турган болсо бизге балдар менен 6 балам бар. 12 неберем бар. Эси бере турган болсо суда өсөм мен бузуп туруп башка жерге жер балдарыма куруп берем. Азыр үйгө келсеңер канча неберем үйдө туруп батабыз батпайбыз азыр. Вот силер кандай турсаңар, вот дал ошондой үйдө небелерим бар. Бул болсо Бишкек шаарындагы Памфилов жана Токтогул көчөлөрүнүн кезилишиндеги 7 кабаттуу үй. Инспекция өкүлдөрүнүн айтымында үйдү курууга 2004 жылы уруксат берилиптир. Анда дүкөн, ресторан жана батирлер жайгашмак экен. Бирок 2006 жылы тиешелүү милдеттемелер аткарылбагандыктан Бишкек мэриясы курулушту токтотуу чечимин кабыл алган. Ага карабай курулуш уланып, ал бүтүү алдында туруптур. Жер общего пользования, бул эме бер парк жана для больнойлорго эме эс алуу парк ошон үчүн ошону атмен алышкан. Ага карабай бул Саданбекова стройкасын базамын кылып баштаганда. Анан свет суусун өчүрүп ошол, анан эмеге ички иштер министрлигине УУДга бердик, чтоб эме өзүн билип куруу эме мыйзамын бузуп атканга караша уголовное дело возбудить кылышын. Ошондо инспекторлордун айтымында мыйзамсыз курулуштардын көбөйүүсүнө мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан чаралардын жумшак болуусу башкы маселе болуп жатыптыр. Мисалы, буга окшогон ири мыйзамсыз курулуштар үчүн болгону 20 000 сом айып салынат экен. Биз өкмөткө проект бердик. Биздин борбордук аппаратыбыз. Ушул проектинин салынып аткан үйлөрдүн проектинин 20%-на чейинки штрафты саларын. Эгерде ошондой проект өтсө, анда биздин салып аткан компанияларыбыз биринчи салаардан мурун документтерин мыйзамдаштырууга биринчиден ойлонот эле да, жакшылап, анан кийин салууга баштайт эле. Баялиновдун айтымында инспекция өкүлдөрү өкмөткө маселени чечип берүү сунушун беришкен. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ал каралбай жатыптыр. Мунун айынан Бишкек шаарында эле мыйзамсыз ири курулуштардын саны 18ге жетиптир. Мирбек Айтекеев, Владимир Кулбалдиев, НТС. Элдик театрлаштырылган үлгүлүү Ак Шоола балдар хоруна быйыл 30 жыл толду. Бул убакыт ичинде атактуу чыгармачыл топтун мектебинде жүздөгөн жаш өнөрпоз өз талантын такшалтып, учурда анда дагы